Биринчи радио түз эфирде уктурууларын күндүн темасы менен улантат. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова, саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, кадрларды каттоого алуунун автоматташтырылган кызмат маалыматтык системасы түзүлдү. Бул система аркылуу ар бир чиновниктин таржымалын түзүүгө, ошондой эле анын мамлекеттик кызматтагы жетишкендиктерин көрүүгө болот экен. Бул системада мына ушул коргонуу жагдайына көңүл бурулдубу, бүгүнкү күндө кадрларды даярдоо жана кызматка алуу жагдайында кандай иштер бар, кадрларды тандоо саясаты канчалык ачык болуп атат, мына ушул өлкө жетекчилери тарабынан коюлган санариптештирүүгө болгон аракеттер кандай жүрүп жатат, мына ушул багыттагы биздин маекке ортоктош болуңуздар. Бизди түз эфирде уга аласыздар. 39-21-90-65-66-04 телефондорду сиздердин сурооңуздарды кабыл алат темага байланыштуу. Ошондой эле бизди Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан түз көрүп уга аласыз. Аныктан бул жака дагы өзүңүздүн комментарийиңизди жиберсеңиз болот. Дегенде студиянын меймандары менен тааныштырып кетейин. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Мадумаров Акрам Камбаралиевич, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасынын директорунун техникалык маселелер боюнча орун басары Артелбеков Данияр Сабытбекович катышып жатат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Дегенде ушундай бир суроодон баштасак, Акрам мырза, мына санарипти жайылтуунун ушул улуттук программасынын мамлекеттик жана ошол муниципалдык кызматтарда ишке ашыруу Дижитал касса Кыргыз Республикасы долбоору бар. Мына ушунун алкагында жүзүгө ашырылат деп биринчи радиого интервью бергениңиз бар. Дегенде ушул Дижитал касса долбоору менен байланыштыгынан сөз баштасак, андан кийин анан жанакы автоматташтырылган системага өтөлү. Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Чындыгын айтканда, биздин өлкө азыр абдан туура багытта кетип атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жалпы эле мамлекеттик бейниктин, деги эле ушул мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын эң негизги максаты бул биздин жарандарыбызга сапаттуу, ыкчам, жакшы кызматтарды, мамлекеттик кызматты көрсөтүү. Бул эң негизги максат жана биздин жарандарыбыздын жашоо шартын деңгээлин жогорулатуу, азыркы заманбап бүт шарттарга ылайыкташтырылган коомду түзүү болуп эсептелет. Мына ошонун алкагында урматтуу Сооронбай Шарипович, президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович мына быйылкы жылды дагы региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп белгилегени баарыбызга маалым. Мына ошонун алкагында мына бир топ мамлекеттик органдар, жалпы эле деги эле ушул мамлекеттик кызматта иштеп жаткандар ушул указдын жарлыктын алкагында өздөрүнө ошо 2019 жылга тиешелүү иш-чара пландарын бекитип, мына ошонун алкагында иштей баштады да. Мына ошол жогоруда указ жөндөн жөн чыккан жок деп айтсак туура болот. Себеби биздин мамлекетибиз азыркы учурда өнүккөн мамлекеттердин мындайча айтканда бир топ жаңы технологиялардын алдыга кеткен, жаңы мындайча айтканда ушул экономиканын тармактарына, деги эле ушул жалпы мамлекет дүйнөдөгү болуп жаткан өзгөрүүлөргө биз дагы ушу жетишибиз керек да. Мына ошону менен бирге мына президентибиз туура чечим кабыл алып, мына азыр эми ошол чечимди дагы жогоруда белгилегендей, өзүңүз белгилегендей, бул Digital касса касса долбоор, эл аралык долбоорунун алкагында иштелип жатат. Бул дүйнөлүк банк биздин мамлекетибизге ушул жаатта жардам берип жатат. Бул ар бир мамлекеттик орган ошонун алкагында өздөрүнө тиешелүү жүктөлгөн тапшырмалар бар, ошону аткарат деген ойдобуз. Бизде азыр дагы ушул долбоорго өтөлүп, мына ушул Инфоком мамлекеттик кадр кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасы менен биргеликте бирдиктүү базаны түзөлү деген аракеттер мына ишке ашып атканына биз күбө болуп атабыз. Азыр биз угарманды кабыл алып, андан кийин сурообузду уланталы. Сиз байланыштасыз, сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Талайгүл, биринчи радио мындай разычылыгын билдире элем, ошо жакшы немелердин баарын алып чыгасыңар мен бишкектен да. Рахмат. Ошо санарипти аябай жакшы чыгарып эле бул. Биздин президентибиз колдошун өткөрүп аткан дастан мисалы организациялар бар да. Мурун эле бизде банкта күнгө эмне болуп атат, эмне болуп аткан баарын тең отчетторун берип турчу да мисалы. Ошол сыяктуу болуп иштесе жакшы болот эле да. Мисалы
бир жылда канча айына эмне жасап атат, мисалы ушул ишкана эмне кылды, күнүгө ошонун операциялардын баары, ушулардын баары түшүп турса, жана карточканын баары жоголот эле да. Ошол план менен иштесе, ошол планда ошо кандай эмнени аткарып атат, ошонун баарын көрсөтсө ошо жакшы болот да. Ошо рахмат ошо. Ката бир комментарий айтасызбы? Мен дагы ушул радио угарманыбызга толук кошуламын. Бул эң негизги максаты эмне? Эң негизги максаты бул ачык айкындуулук. Бул мамлекеттик органдар дайыма ачык иштеш керек. Эмне жумуштарды аткарып атат? Кандай ушул бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттар кайсы тармакка кетип атат? Бардыгы мындайча айтканда ачык болуш керек. Мына өзгөчө, мына адамдардын мындайча айтканда кээ бир ушул кызматтарга, өзгөчө кээ бир кызматтарга таасирин төмөндөтүшүбүз керек. Биз канчалык ушул жаңы технологияларды ишке киргизген сайын, ошончолук биздин мындайча айтканда жарандарыбыз, өзгөчө мына ишкерлик чөйрөсүндө иштеп жаткан биздин жарандарыбызга бул абдан шартты түзөт. Ыкчам маселесин тез чечүү жана мына жогоруда белгилегендей мына коррупциялык элементтерден алыс боло турган бул системаны алып келишибиз керек да. Эми буюрса этап менен бул иштер жүргүзүлүп жатат. Баардыгы абдан жакшы деп айтыштан деле бүгүнкү күндө айтыш кыйын. Себеби чындыгын айтканда биздин дээрлик көп мындайча айтканда өзгөчө мына аймактарда жана башка жерлерде биздин ушул технологиялардын кирилиши бүгүнкү күндө талапка жооп бербей жатат деп айтсак туура болот. Эми жанакы бирдиктүү база деп мен мындай түшүнүүмдү, демек ушул мамлекеттик жарандык анан ушул муниципалдык кызматчылардын эмгек китепчелери мындай бир санариптик форматка өтүп атат деген түшүнүк пайда болуп атат да. Анан ушул бирдиктүү база түзүлгөн соң негизги аткарыла турган иштер кайсылар? Бул эми биз мамлекеттик кадр кызматында ушу мамлекет же болсо адам ресурстарын эсепке алуу жана башкаруу автоматташтырылган маалыматтык системасы иштелип чыгып, азыр ишке киргизилди да. Бул менимче 2016-жылы башталган. 2016-жылдан башталган. Мына аякташ керек. Азыр аяктап, мына 2019-жылдан баштап 44 мамлекеттик органда ишке кирип, ушул маалымат базалары мындайча айтканда оцифровкаланып жатат. Бул кызмат системасыны түзүүдө мамлекеттик кадр кызматы менен биргеликте ошо Инфоком мамлекеттик ишканасы бизге абдан техникалык жактан ушул программаны түзүүдө абдан чоң жардам беришти да. Ошол учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Чындыгын айтканда бул кызмат автоматташтырылган системасы абдан жакшы түзүлгөн да. Мен бир эле нерсени айтып коеюн. Мисалы үчүн, мына бизде жарандарыбызды эмгек китепчеси деп мезгилинде, союз мезгилинен бери келген баягы трудовая книжка депчи. Ошол кээде биздин кызмат жарандарыбыз мамлекетке кайсы бир кызматта иштеп пенсияга чыгаар мезгилде ошол трудовая книжкада кайра жазылуусу жок жана башкасы жок деп бир топ мына социалдык фонддон иштеп жаткан кызматкерлер, эми алардын деле талап ушундай. Бир топ мындай көйгөйлөр болгондо, мына азыр ушуга окшогон маселелер жоголот. Аны менен бирге ошол ошол автоматташтырылган болсо, ошол кишинин мына бүгүнкү күндө канча эмгек стажы бар күнүнө мындайча айтканда онлайн режимде эсептелип турат да. Бул абдан жакшы мындай функционалдык модул иштелип чыккан да. Ошон үчүн мен ойлойм бул сөзсүз түрдө ишке ашыш керек. Анда Инфокомдун өкүлүнө берели. Данияр мырза, мына айтып атпайбызбы азыр ушул деген бул эми электрондук деген сөз да. Мына ушул электрондук документтерди түзүү бул электрондук кызмат менен дагы бир байланышы бар болуш керек да. Ошол жаатында биринчи баштасаңыз, бул электрондук документ менен электрондук кызматтын экөөнүн мындай бири-бирине жакындыгы мааниси эмнеде? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Туура суроо бердиңиз. Бул электрондук документ жүгүртүү жана кызмат, бул эки система бири-бири кызматсыз электрондук документ жүгүртүү системасы иштебейт. Анткени ал кызматтан ошол уюштуруу түзүмүн алат. Ал жакта мисалы структурасын деп коет, уюштуруу түзүмүн. Аяктарда ошо электрондук документ жүгүртүү системасы ролдорду алат да. Ошо эмеден мисалы башкаруу
жана отделдерге бөлүп берүү, ал кызматта жүргүзүлөт. Ошонун натыйжасында электрондук документ жүгүртүү иштейт да. Иштейт. Мына биз айтып атабыз да, орус тилинде мына трудовая книжка деп элдин баары ошондо көнүп алган, эмгек китепчесинде ошол кайсы жылдан баштап кайсы жылга чейин иштеп аткандын баардыгын электрондук түргө өткөрүү. Бул өтө чоң иш болуш керек. Бирок бул канчалык деңгээлде мындай бир кооптусуз. Мисалы үчүн азыр кибер чабуулдардын заманы болуп аткандан кийин ал кандайдыр бир коргонуу системасына ээби, кандайдыр элементтерде каралганбы деген суроолор болушу мүмкүн ошо мамлекеттик кызматкерлер тарабынан. Албетте, туура суроо бердиңиз. Бул биз ар бир бул мамлекеттик мекемелерди кошууда атайын көп деңгээлдеги коргоону колдонобуз да. Анан бул ар бир кошулуу бул шифрлөө методу менен өтөт да. Анан дагы бул жабык каналдарда жүргүзүлөт да. Андан тышкары биздин ишканада багы коопсуздукту көзөмөлдөп туруучу IT адистерибиз бар. Алар ошо ар дайым ошо коопсуз жагын көзөмөлгө алып турушат дагы. Анан буга камсанып эле койсо болот. Демек, бул дүйнөлүк практикадан алынган нерселер экен. Азыр дагы бир суроо бар, бирок угарман байланышта күтүп калган экен, биз угалы. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Акрам мырза, салам алейкум. Атым Жылбек. Мындай да айтсаңыз, мынау госкадрдын эмнеси жакшы, мына жаңы зданияга киришиңиздер менен анан мынау академия управления сиздерге өткөрүп берген өтө туура деп ойлойм. Себеби айыл өкмөт, акимдер баардыгын кайрадан окутуп даярдаш керек дейм да. Региондо туруу чоң салым кошот. Айтсаңыз, бул башка мамлекет, коңшу мамлекеттер менен да ушундай тажрыйба алмашуу болобу? Биринчи суроом. Экинчиден, айтсаңыз, ушу жер-жерлердеги өнүп турууду мына ар бир областтарда өзүнүн өкүлчүлүктөрүңүздөр бар да, ошол жердеги болуп аткан бар кадрларды тестирөө өткөрөт да. Ушуларга бир айлыгын бир караштырып, анан санын бир көбөйтүп койсо дейм да, айыл өкмөттөргө, башкаларга дагы жакшы боло беле деп ойдомун да. Ишиңизге ийгилик, рахмат. Рахмат. Албетте, бул мамлекеттик же болсо муниципалдык кызматка кирген биздин жарандарыбыз сөзсүз түрдө тажрыйбасы бар, жок дегенде ошол деңгээли жогору кишилер кабыл алыныш керек. Жана ошол кызматта иштеп жаткан биздин өзгөчө мына жаштар келгенден кийин биринчи жолу келип төмөнкү кызмат орундарында ээлегендерге бул мамлекет тарабынан тиешелүү мыйзамда көрсөтүлгөн квалификациясын жогорулатуу боюнча иштерди алып барыш керек да. Бул боюнча биз азыр президенттин астына башкаруу академиясы менен мына ишти баштадык. Бул жылына өткөрүп турган мамлекеттик тапшырыктын мындай формасына быйылдан баштап бир өзгөчө кылып өткөрөбүз деп атабыз. Бул өзгөчө баягы практикалык эксперттерди чакыруу менен бирге ошол окутуунун бир деңгээлине бир топ жогорулатып, убактысын үнөмдөө, акча каражатын эффективдүү пайдалануу боюнча иштелип жатат. Ошондой эле бул биздин бир гана мамлекетибиздин ишинде болбош керек. Туура маселе көтөрүп атат. Сөзсүз түрдө биздин мамлекеттик кызматта иштеп жаткан жарандарыбызды чет өлкөгө дагы тажрыйба алмашуу боюнча окутууларга чыгарышыбыз биздин милдет. Бул боюнча биз мына акыркы жылдары өзгөчө Кытай мамлекети менен биргеликте иштеп жакшы жумуштарды жүргүзүп атабыз. Түштүк Кореяга, Германияга, мына өткөн жумада мына бүгүнкү күнү эле биз кошуна Өзбекстан жана Тажикстан мамлекетинин элчилери менен жолугушуп, ушул бизде тажрыйба алмашуу маселени дагы карасак деп. Себеби алыстан көрө мына жакынкы биздин кошуналардын дагы, мына Казакстандын дагы, Россиянын дагы тажрыйбасын алып киргизүү боюнча пландар жүргүзүп атат. Бул биринчи суроосуна. Ал эми экинчи суроосуна айлык маселесин көтөрүп кетти. Бул айлык маселеси бул азыркы учурда эң негизги көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелет да. Ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматта эмгектенип жаткан биздин жарандардын. Эми бул маселе албетте биздин экономикабызга жараша болот. Бирок менин жеке пикирим, эң дегеле ушул биринчи ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген биздин жарандарыбыздын айлык акысыны жакшы бир деңгээлге көтөрүш керек. Себеби буну көтөрсө, мына ошондо жогоруда айтылган баягы коррупциялык маселелер, ошондо жакшы мамлекеттик кызмат көрсөтөт, ишкерлерге бир шартты түзүп берет.
Бул боюнча биз өзүбүздүн мамлекеттик кадр кызматы боюнча бул иштерди жүргүзүп жатабыз. Дээрлик баарынын мындай бирдиктүү айлык акы системасына келтирүү боюнча өкмөт менен сунуштар бергенбиз. Эми тилекке каршы азыркы учурда баягы акча каражаттын жоктугуна байланыштуу мындай колдоо жакшы болбой жатат. Мен ойлойм бул маселени сөзсүз түрдө эң негизги тез арада чечүү көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелет. Акрам мырза, мына жакында эле ушул кадрлардын улуттук резервине кабыл алуу башталганын сиздер маалымдадыңыздар эле да. Анан ушул нерсе бул жаңы система менен кабыл алынат. Мисалы үчүн өзгөчө бөлүп айтып кетчү жагдайлар бар. Мына жана угарманыбыз суроо берди, ошол дүйнөлүк практика демекчи. Негизи ушул кадрларды каттууну санариптештирүү башка өлкөлөрдө бул жайылган. Ошол жагынан мындай бир тажрыйба алмашып көрдүңүздөрбү? Анан ушул жагынан дагы ушул эки суроого жооп берсеңиз, мен азыр угарманды кабыл алып коеюн, көтөрбөй. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бишкек Алимов Төрөкөн. Бүгүнкү күндө министрме премьер-министрдин астында стратегиялык өнүктүрүү дирекциясы бар. Ошондой эле стратегиялык өнүктүрүү дирекциясы президенттин алдында дагы бар. Өзү эч кандай өнүгүүгө булардын шартын бере алган жок. Эч кандай өнүгүү деген нерсе Кыргызстандын ичинде жүргөн жок. Ушундай ашыкча штаттардын эмне кереги бар? Бир маселе, экинчи маселе. Кабыл алган кадрлардын ардынан жогорку кеңеште көрүп атабыз. Айта турган сөзүн билбейт. Fikrin düşündürüp bere olmaydı. Oşa obyektli problemanın negizgi maksatın жеткиликтүү айтып бере албайт. Силердин ишиңерди канааттандырып эсептегөн мүмкүн эмес. Алимов. Рахмат, бизди укканыңызга. Азыр сизге да жооп айтып көрсүн, анда кандай дейсиз? Штаттык, ашыкча штат, бирок өнүктүрүүгө салымы аз, билимсиз, сапатсыз кадрлар экенин айтып атат. Биринчиден, бул жараныбыздын Аксакалдын айтканы дагы мындай объективдүү себептери дагы бар. Кээ бир жерде туура белгилеп атат. Бирок анын негизги чыгып келүү себеби эмнеде? Мамлекеттик жана муниципалдык кызматка деги эле тажрыйбалуу, профессионал, өзгөчө мына кыйын кадрларды тартыш үчүн биринчи эмне керек? Биринчи ошол шарт түзүп бериш керек мамлекет. Жакшы бир деңгээлде айлык акы болуш керек. Жакшы бир деңгээлде социалдык жактан коргош керек. Бул мамлекеттин милдети болуп эсептелет. Мамлекеттик кызматка алгандан кийин ушу мамлекеттик кызматка тиешелүү шартты түзүп беришибиз керек. Биз анын шартын түзбөй туруп, жакшы кадрларды кээде тартууда абдан оор болуп атат. Бирок ошого карабастан азыркы учурда кээ бир иштеп жаткан бул баарына эле эмес да. Баягы бизде мындай жакшы кыргызда жакшы сөз бар. Баягы бир кумалак бир карым майды чиритет дегендейчи. 5 кол тең эмес. Ошол бир бизде азыркы учурда мамлекеттик жана муниципалдык кызматта 27 000 киши эмгектенип жатат. Мунун баары эле абдан начар деп айткандан алыспыз. Бирок тилекке каршы ичинде бар экен. Ушул бүгүнкү күндүн талабына, жарандарыбыздын талабына жооп берилген. Анан экинчи мына НИСИ боюнча айтып кетти, Национальный институт стратегических исследований. Бул эми өзүнө жараша тиешелүү иштерди жасашып атат. Булар эми биздин мамлекетибиздин алдыга койгон стратегиялык маселелерди изилдеп жатат. Бул боюнча биз эми баа бериштен алыспыз. Ал эми мына жогорку кеңеште жана башка жактарда баягы жаран Аксакал абаз жооп суроо берип атпайбы? Бул эми кээде бир саясий кызмат орундары бар. Бул жогорку кеңеш жана өкмөт тарабынан дайындалган кишилер бар. Мунун баарына эле жалпы эле жогоруда айткандай бир киши жооп бере алса баары начар деп айтыштан алыс болуш керек да. Капысынан келип калган кызматкерлер албетте бар да. Эми сиз айткандай саясий баягы партиялык кызматтар менен. Аны баягы саясий партиялык өзүңүз белгилегендей ошондой маселелер чыгып калат. Мен ойлойм бул боюнча дагы азыр бара-бара баягы ушундай жолдор менен коомдун, граждандык коомдун ушундай ачыктыгы менен, ошолордун дайыма көзөмөлү менен бара-бара буюрса элге мындай электен өтүп, мен оюмча жакшы бир эмеге келебиз. Эми ошол электрондук кадрларды электрондук түрдө мындай бир каттоого алуунун өзү мына азыркыга окшогон суроолордун азайышына дагы шарт түзө керек. Анткени
ошол коррупциялык иштерди дагы мындай бөгөт коюп, анан алардын баягы жумушка алганда кадрларды тандоодогу ачыктыкты түзүп берсе керек. Сөзсүз түрдө бул дагы менин оюмча бир чоң кадам. Бул баары биз каалайбыз каалабайбызбы, биз автоматташтырылган санаа ириктештирилген системага өтүүбүз бул бүгүнкү күндүн талабы. Рахмат. Анда угарман, сиз байланыштасыз, угуп атабыз сизди. Салам элем. Кечириңиз, мен бир сунуш бир суроом бар да, мына азыр айтып атпайбы? Госкадр служба жакшы эле мурда коррупция ишин бөгөт коюп атат, өтүп атышат. Бирок өткөндөн кийин кээ бир ведомство, министрликтер өздөрүнө караштуу тааныш билиш кылып алып кетип атпайбы? Госкадр өткөрдү. Мына 30%-тан өткөндөн кийин барганда мына билим берүү министрине айтсак, өтүп алса ошо кылмышка шектөө башкалар өздөрү тандап алып кетип атканда Госкадрдын эмеси туура эле. Экинчи айтайын деп мындай айтсаңыз, мына резерв кадрды сурагым келип атат. Резерв кадрда бизде барбы? Ушуларды баягы жакшы кадрлар даярдап, резервке коюп аткан боюнча. Рахмат. Сиздин сурооңузга азыр жаңылыктарды угуп алып, кыска 3 мүнөттүк жаңылыктарды угуп алып, андан кийин жооп берели. Азыр назарыңыздарда жаңылыктар сааты. Саясат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Алматы шаарына учуп кетти. 1-февралга белгиленген отурумда ЭЭПтин актуалдуу маселелери каралат. Жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюу күтүлүүдө. Иш сапардын алкагында өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин ааламдашуу рухундагы Станалип күн тартиби форумунун пленардык сессиясына катышуусу пландаштырылган. Коом жана турмуш. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матреимовдун мүлкүн текшере баштады. Бул маалыматты аталган мекеменин маалымат кызматы 1-радиого тастыктады. Текшерүү 2018-жылдын аягында журналисттер берген маалыматтардын негизинде жүргүзүлүүдө. Пресс-конференцияда көз карандысыз журналист Эльнура Алканова президентке Матреимовго карата кандайдыр бир чара көрүлөрү тууралуу суроо салып, аны менен бирге эл ичинде Райым миллион аталган Райымбек Матреимовдун мүлкүнө өзүнүн иликтөөсүнүн материалдарын берген. Жээнбеков иликтөөнүн материалдары менен таанышып, аны ыйгарым укуктуу органдарга берерин айткан. 2019-жылы ажылык сапарга баруучу талапкерлерди каттоо бүгүн саат 17:00 аяктайт. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Белгилей кетсек, талапкерлерди каттоо үстүбүздөгү жылдын 9-январында башталган каттоо биометрикалык паспорттун негизинде жүргүзүлүүдө. Нарын областык ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 30-31 укук тартип аттуу рейд өткөрдү. Анын алкагында автобекеттердеги кичи маршруттук таксилердин техникалык абалы текшерилип, жаңы мыйзамдар тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле жол эрежесин бузган 46 айдоочуга протокол түзүлдү. Анын ичинде спирт ичимдигин ичип автомашина башкарган 1 айдоочу аныкталгандыгы маалымдалды. Баткен районунун Кан айылында жаңы мектеп курулду. Архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык билим берүү мекемесине каражат мамлекеттик бюджеттен алынды. 225 окуучуга ылайыкташкан мектепте 240 окуучу билим алууда, окуу класстары заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Кыргыз гидрометеорология кызматы аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Маалыматка ылайык 2019-жылдын 5-7 февралга чейинки аралыкта Кыргызстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаап, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарынын өрөөндөрүндө жаан карга айланат. Чүй Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жана Ысык көл областынын чыгышында жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Тоолуу райондордо кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын областарында 17-22 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Аба ырайы. Эртең 1-февралда Чүй областында түнкүсүн 2-7 градус суук, кала күндүз абанын температурасы 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жогору. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 0,5 градус суук болсо, күндүз абанын температурасы 0,5 градус жылуу, ал эми Ысык көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Нарында түнкүсүн 14-19, ал эми күндүз 8-13, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 25-30, күндүз 8-13 градус суук болот. Эртең Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 1 градуска чейин жогору.
Күндүн темасынан уктуруубузду улантабыз, урматтуу радио угуучулар. Биздин студиябызда мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Акрам Мадумаров, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасынын директорунун техникалык маселелер боюнча орун басары Данияр Артилбеков катышып жатат. Биз бүгүн ушул кадрларды электрондук каттоого алган жаңы система жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Ошондой эле санааттештирүүгө болгон бул мекеменин даярдыгы жүрүп жаткан иш чаралар туурасында маалымат алып жатабыз. Ошондуктан сиздерде дагы темага ылайык сурооңуздар болуп калса 39 21 90 65 66 04 телефондоруна чалыңыздар. Бизде азыр Фейсбукта дагы түз угуп жатат, бир комментарийлер да келип жатат. Мына бул жака дагы өзүңүздөрдүн ой пикир сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Жана Жылдызбек мырза дагы биздин сурообузга кошулуп дагы бир резерв жөнүндө сизден сурап кетти. Мен ага чейин да суроо бердим эле, ушул улуттук резервтерди кабыл алуу жаатындагы. Бул жаңы система менен кабыл аласыздарбы? Ушул жагдайда кандай жагдайлар бар деп ушуга кошуп туруп жооп берсеңиз. Угармандын суроосу менен. Мамлекеттик кадрлар резервине жарыяланган конкурска катышуу бул функционалдык баракчасы иштеп чыкты бүгүнкү күндө. Ушул улуттук резервге азыркы учурда бизде ушул массалык маалымат каражаттары тарабынан конкурска документтерди кабыл алуу жарыяланып жүрүп жатат. Ушул баракчага кирүү үчүн негизинен ушул катышуучунун паспорту жаңы үлгүдө болушу зарыл. Аны менен бирге катышуучунун өздүк кабинети иштелип чыккан. Ал идентификациядан өткөндөн кийин гана өтүүгө мүмкүнчүлүк алат да. Ушул өздүк кабинетте катышуучуга өзүнө тиешелүү маалыматтарды онлайн режиминде мамлекеттик кадр резерви системасына жүктөө функционалы иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө албетте бул техникалык жактан кээ бир маселелер бар. Бул эми жаңы система кирди. Аны менен бирге бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына алыскы региондордон жана башка аймактардан улуттук резервге документтер тапшырууда интернеттин жоктугуна байланыштуу жана башкаларга тиешелүү техникалык маселелер жаралып калышы мүмкүн. Бирок ошондуктан биз параллелдүү ушул мурдакы кагаз менен документтерди дагы кабыл алып жатабыз дагы. Бул жерде биздин кызматкерлер аны ушул санариптештирүүгө киргизет да. Аны менен бирге баягы жогоруда суроо берди. Бул резерв кадр. Резерв кадр бул жаңы мыйзамга ылайык иштелип чыккан. Мына 2016 жылы мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам ишке кирип, мына ошондон бери ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ички резервини түзүп, бул башкы кызмат орундарга чейин ошону менен кошо бул ички резервтер түзүлүп, баалоонун жыйынтыгы менен ал резервге кирүү жана кирбөө боюнча атайын комиссия иштеп чыгат. Аны менен бирге өкмөт тарабынан атайын жобо бекитилген. Бул улуттук кадрлар резервин түзүү боюнча. Бул боюнча дагы ошол жобого ылайык биз азыр мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизип, ушул улуттук резервге кирген биздин мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүү боюнча жарандарыбыздын бул башкы жана жогорку административдик кызмат орундарына жарыяланат. Мына ушул кызмат орундарына баруу боюнча документтерин кабыл алуу жүрүп, бул боюнча дагы азыр күндө мамлекеттик кадр кызмат тарабынан иштер жүрүп жатат. Атап айтсак, албетте бул маселе дагы өзгөчө кээ бир механизмдерин жакшыртуу боюнча иштер жүрүшүбүз керек. Мисалы үчүн бизде азыр жалпы атайын жол менен дайындалуучу кызмат орундары бар. Бул райондун акиминин орун басарлары, министрликтердин орун басарлары жана биздин өкмөттүн президенттин аппаратындагы башка жана атайын кызмат орундары бар. Мына ошолорго дагы урматтуу президент Сооронбай Баширович тарабынан дагы мына тапшырмалар берилип, милдеттер коюлган ошол улуттук резервден дайындоо боюнча. Бул жаатта дагы азыр иштер жүрүп, мен ойлойм, бул мына былтыр баштадык эле улуттук резервди. Бир 2-3 жылдын ичинде бул дагы бир жолго түшүп, бара-бара бир системага айланат деген үмүттөбүз. Ушул темабызга байланыштуу ушул суроодо Фейсбуктан биздин баракчага жазып атат Данил Саякбаев. Улуттук кадрлар резервинде турган кадрларды саясаттык ишке дайындоодо канчалык деңгээлде күчү орду бар? Азыр жашыра албайбыз. Тааныш билиштер гана дайындалат, саясаттык ишке, саясий ишке дайындоону резервде гана турган кадрлардан кароону мыйзамдаштырса болобу дейт.
эми саясий кызмат орундарына мындай да Болуп келе дейт да. мыйзамдаштыруу маселеси биз айта албайбыз, бирок саясий партиялар, бул саясий партиялар бара бара бизде дагы бир жакшы түптөлүп калат болуш керек. Эгер ошол саясий партиялар улуттук резервде турган жакшы, аябай жакшы кызматкерлерди тартып, саясий мындайча айтканда кызмат орундарды дайындаса, ал эл дагы ошол саясий партияга ишенимдүүлүгү, добушун берет деген ойдобуз да. Ал бул саясий партиялардын да кызыкчылыгы. Ошону менен бирге, эгер ошол жол менен барып ушундай тартипке бара бара көнүп өтүп барсак, мамлекеттик кызматтын дагы сапатын жакшыртуу менен бирге элдин бийликке жана мамлекеттик кызматка ишенүүсү жогорулайт да. Бул жаатта биз аракеттерди жасап атабыз. Ошол эле мезгилде жогорку кеңештин депутаттары менен дагы сүйлөшүп, аларга дагы ушул айтып, тиешелүү мыйзам актыларын өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштап атабыз. Эң негизгиси бизге абдан жакшы бүгүнкү күндө ушу президентибиз Сооронбай Шарипович абдан жакшы мындайча айтканда демилге көтөрүп, ушу улуттук резервди күчөтүү, ошол мезгилинде союздагыдай бир союзда резерв кадр деген күчтүү болчу да, ошол деңгээлге жеткирүү боюнча бизге абдан жакшы колдоо көрсөтүп атат. Рахмат. Анда угарман бар экен бизди күткөн. Сизди угуп атабыз. Алло, Угуп атабыз сизди. саламатсызбы? Саламатчылык. Мен суроом Акрам мырзага. Акрам мырза, сиз айтсаңыз, азыркы мезгилде, мына сиздер айтып атпайсызбы, жана кадрлардын баарын окутабыз, анан даярдайбыз деп, туурабы? Мен ошол кадрлардын окууына ишенбейм, мен азыр эч ким барып окубайт мисалы. Мактан менен бүтүрөт. Мына жана силердин немеңерге баргандар айлыкпат иштеген бар айтып атат. Таланча 1000 сом берсең өткөрөт, бербесең өткөрбөйт деп. Анан айлыкпат иштеген. Анан бир дагы бир суроо мындай да, Акрам мырза, айтсаңыз, мына азыр сиз айта аласызбы? Мына Кыргызстанда кадрлык кризистер айтып атат. Кадрдын баары тең баягы кесип эмес, кесиби карабайт экен, тааныш билиш менен, акча менен. Азыр мына силерде мына акимге, губернаторго, зам аким, зам министрге даяр список барбы? Даярдалган, окуткан мынау кадр силерден келип сурайбы атат. Премьер-министр, өкмөт, президент бир кеңешеби силердин? Ошо мына кадрысыңыздан кандай эмеси бар мисалы? Пайда зыяны бар. Мен кадрысыңызба дейт, бирок мен ойлойм, могу кадр службадан барып, ошол жерде балдардан да ойлойм, эч ким ойлойт, биз ошол жерде учетте турабыз, мынакей эртең биз даярбыз, баарына даярбыз, бизди алып мына өкмөт жана андай кызматтарга коет деген. Ошондой барбы же жөн эле баягы боюнча жүрүп атасыз? Рахмат сурооңузга. Жакшы суроо бердиңиз. Чындыгын айтканда, азыр айтып коюшубуз керек. Биздин өзгөчө ошо атайын жол менен дайындалуучу кызмат орундары, акимдин кызмат орун басары, андай кызмат орундары жалпы бизде 600ге жакын кызмат орун бар. Ушу кадр кызматын менен сөзсүз түрдө бизден өткөрүп, тиешелүү тесттеме же болбосо ушул баарлашуудан өткөрүп, анан дайындаса жакшы болмок. Бул боюнча дагы биз сунуштарды айтып атабыз. Учурда ушул маселелер каралбай жатат. Экинчиден, баягы жогоруда айткандай, тааныш менен жана башка менен мен эми толук кандуу айта аламын. Биздин мамлекеттик кадр кызматына жалпы конкурс жалпыга маалым болгондой этаптар менен өтөт. Биринчи этап бул биздин кадр кызматтан тестирлөө этабынан өтөт. Мен тестирлөө этабына толук кандуу жооп бере алам. Андан кийин баргандан кийин экинчи, үчүнчү этаптарда албетте баягы жогоруда айткандай маселелер жаралып атат. Мына ошонун негизинде дагы ушундай баягы санариптештирүү маселелерди киргизүү боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Анан эми биздин жарандарыбыздын өздөрүндө дагы мындай болуш керек да, урматтуу радио угармандарга айткым келет да. Эми ушул конкурска барганда тааныш издебей, акча берүү маселелерин дегендерди бара-бара айтып, ошо элге айтып, эгер ошондой бирөө сураса, тиешелүү укук органдарына барып айтып, же болбосо бүт айта берсе, бара-бара биз ошентип оңолобуз. Анан өзүбүз дагы барып эле ушул баягындай акча сунуштап, жана башка кылган болсок, анда биз анда ким оңойт анда? Ошондой маселелерди дагы кээде ошо эки тараптан болуш керек да. Биз тараптан мамлекеттик кадр кызмат тарабынан биз дайыма ушул тазалануу, туура жол менен баруу, туура жакшы мындайча айтканда кызматкерлерди алуу боюнча биз иштерди жүргүзүп жатабыз жана жүргүзө беребиз. Азыркы учурда биздин ошо кадр кызматынан кызматкерлер тарабынан азыркы жогоруда айткандай терс көрүнүштөргө мен дагы ошо жол бердирбейм дагы.
Рахмат. Мен сизге сөз берейин деп атам, Данияр мырза, Инфокомдун өкүлүнө. Мына негизи туура кадрларды тандоо бул негизи шайлоодон башталат. Шайлоо процесси дагы ачык болуш керек. Шайлоо процессибизде мындай бир ачыктык принциптер. Азыр эми биз ошол ачыктык принцибин жаңы маалыматтык технологиялар же болбосо ошол жаңы технологияларды киргизүү менен муну ишке ашырабыз деп анан бир топ ишке ашырганда жагдайларыбыз бар. Негизи ушул шайлоо процессинин мындай бир кандайдыр бир ачык болушуна Инфокомдун канчалык мындай салымы бар? Сиз ушул суроого ойлонуп турсаңыз, мен угарманды кабыл алып коеюн, анан жооп берсеңиз. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен конокко мындай суроо берейин дедим эле. Азыр буга чейинки суроо берген байки ачуучуңдуз кайтып кетти окшойт. Мен коноктун оюн билейин дедим эле, мына акыркы назначение боюнча жана Боронов мырза парламенттин астында уялбай эле айтып отурбадыбы, мына бир күн транспорт тармагында иштебекмишини 5 жыл окуган, диплому бар, министрликке жарайт дебедиби? Ошол боюнча оюн билейин дедим эле. Рахмат. Анда сиз баштасаңыз жана суроодон, мынакей таза кадрлардын келиши биздин дагы ошондой бир жакшы адамдарды шайлап алганыбызга жараша болот да. Рахмат сиздин сурооңузга. Инфоком тарабынан бул 2015 жылы бул идентификация, шайлоочуларды идентификациядан өткөрүү системасы иштелип чыккан. Бул система болсо бул именно шайлоого багытталганда, бул система аркылуу бул системанын талабы кандай? Бир киши бир пин бир добуш берүү, ошондой принципте жасалган система. Аны өзүңөр эле баягы көргөндөй буга чейинки өткөн шайлоолордон кийинки элдердин нааразычылыктары көп болчу, митингге чогулушуп ушу шайлоолор туура эмес өтүп, ушундай болду деген суроолор пайда болгон. Азыркы мезгилде бул акыркы өткөн шайлоолордо бул өзү көргөзгөндөй эле тунук жана жакшы болду деп ойлойм да. Мен дайыр биз азыркы угармандын суроосуна жооп берип коелубу? Жанагы сиздин пикириңизди сурап атат. Эми Куатбек Айылчевичтин ошол жерде жооп бергендерине сиз жооп бересизби же кандай жооп кыласыз? Эми бул саясий кызмат орну. Буга биз баа бергенге биринчиден мыйзамдаган жол бербейт. Мамлекеттик кызматта эмгектенип жаткан кызматкер катары, ушу мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси катары менин бир гана айтарым: кайсы бир кызмат орун болбосун, жогорку деңгээлдеги кызмат орун болобу, ошол министрликтен баштап жөнөкөй кызмат орунуна чейин сөзсүз түрдө даяр болгон киши гана кабыл алыныш керек. Тиешелүү квалификациялык. Эми ошол ишке барып аткан адамда жоопкерчилик бар да. Эми өзү дагы ойлонуп атат да. Эми сөзсүз түрдө адам мисалы үчүн мындай ар бир кызмат ордуна барып атканда биринчиден мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызматты мисалы үчүн биздин мамлекеттик кадр кызматы тейлейт. Бул жаатта ар бир кызмат ордунда тиешелүү квалификациялык талаптар коюлган. Мына жөнөкөй кызмат ордуна бул кайсы бир окуу жайды бүтүш керек, кандай деңгээлде болуш керек, кайсы мыйзамдарды билиш керек деп. Анан жогу атайын кызмат орундар, башка кызмат орундарына дагы тиешелүү стаждарды талап кылынат. Саясий кызмат орunu боюнча дагы бул эми жогоруда белгилегендей өкмөт жогорку кеңештин бул компетенциясы кирет. Ошондуктан мен ойлойм ушул тиешелүү талаптар алар тарабынан коюлат болуш керек. Темабызга кайрылалы. Мына ушул жанагы кызмат деп атабыз, электрондук кызмат, электрондук документтерди жүгүртүү, аларды практикада колдонуу жаатында. Анан айтсаңыздар, мына сиздер жогоруда айттыңыздар 43-44 мамлекеттик органдар деп. Эми баш аягы канча өзү негизи? Жалпы жөнүнөн канча органдар буга дагы кириш керек? Бул нерселерди Данияр мырза, сиздер дагы улантасыздарбы? Мисалы үчүн мына кадр кызматынан башталган өзүнүн себеби бар экен. Мына ар бирине мисалы үчүн электрондук документтерди мына киргизип атасыздар базага. Мындан тышкары мисалы үчүн башка мамлекеттик органдарда да мындай иштер жүрүшү керекпи? Албетте. Биз бардык ушу мамлекеттик мекемелерге, госоргандарга, мамлекеттик органдарга бул кызмат системасын киргизебиз. Андан тышкары буга дагы эгер кызмат системасы актуалдаштырылса, андан кийинки кезекте
электрондук документтерди жүгүртүү системасын киргизүүгө даярбыз. Бул эми бул бирок кезек менен кылабыз да, анткени бизде андай бир маалда эле киргизүүгө ресурстарыбыз жетишпейт. Ошондуктан баягы этап менен, кезек менен. Ушул мамлекеттик органдардын өздөрүнүн даярдыктары кандай болуп атат? Мисалы үчүн ушул санариптештирүү болгон. Бул өздөрү да кызыктар болуш керек да. Албетте биз бул системаларды элдерге, ошо мамлекеттик органдарга презентовать этебиз, презентация кылабыз. Аларды көрүп, анан ушул системалардын жакшы экенин түшүнүп, ыңгайлуу экендигин, ыңгайлуу иштегенге ыңгайлуу экенин түшүнүп, анан ошо кошулуп берүүлөрүнү суранышат да көпчүлүк учурда. Акара мырза, сизге эки суроо бар бизде Facebook аркылуу келген. Бириси дагы эле ошол Данил Саякбаев жазыптыр. Жогоруда аксакалдын суроосунан улай дейт. Айыл өкмөт башчысы буга чейин депутаттардын шайлоосу менен дайындалып келген, эми буюрса акимдин дайындоосу боло турган болуп жатат. Ушул жерде айыл өкмөт болом деген талапкерлерге чектөөлөр коюлабы? Мисалы дипломуна кароо тажрыйбасындагы эске алуу сыяктуу. Мен билем дейт, кээ бир айыл өкмөттөр 6-класс араң бүткөн. Ушуга кандай карайсыз дейт? Мен эми баягы сиздин биринчи сурооңузга кыска кошумча кылып коеюн. Жалпы 2023 жылга чейин жалпы мамлекеттик органдар баары санариптик системага өтүш керек. Жогоруда айтып атабыз, азыркы учурда 44 мамлекеттик органда иш жүрүп атат. Жалпы 2000ден ашык мамлекеттик орган кириш керек. Жалпы бул айыл өкмөттөн баштап бир топ, ошондо гана толук кандуу баардык мына система жогоруда коллегабыз белгилегендей мына ошондо ишке кирет. Бул мамлекеттик органдарга бул жаатта президент тарабынан, ушу президенттин жарлыгын аткаруу боюнча өкмөт тиешелүү чечимдерди кабыл алып, атайын жумуш топ түзүп, быйылкы 2019 жылдан баштап 2023 жылга чейин иш чаралар планын киргизген ар бир мамлекеттик органдын өзүнө тиешелүү милдеттери бар. Бул кошумча катары. Аны менен бирге сиз белгилеп кеттик, мына биздин жараныбыз суроо берип атат. Айыл өкмөт башчысы мындан ары аким дайындайт деген суроону берди окшойт. Бул мыйзамда азыр жок. Бул мыйзам кабыл алына элек, балким долбоорду айтып атса керек. Бул аким айыл өкмөттү мындайча айтканда дайындабайт. Айыл өкмөттүн өзүнүн мындайча айтканда табияты бар. Ал жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы. Бул мамлекеттик органдан өзүнчө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар боюнча бул мыйзам менен иштелет. Бул шайлоо тартиби менен жүрөт. Бул жергиликтүү ушул аймактын, ушул айыл өкмөттө жашаган, то есть айыл аймагында жашаган жарандар шайлайт да айыл өкмөт башчысын. Шайласа болот, же болбосо ушу депутаттар тарабынан шайласа болот да. Биз эми азыр учурда бизде тартип депутаттар тарабынан шайланып атпайбы? Эми ошо айыл өкмөт башчысына өкмөт тарабынан азыр жогоруда айтканда 6-класс бүттү жана башка деп атат. Эми квалификациялык талаптарды күчөтүү боюнча азыр өкмөттө тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат. Тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү боюнча. Биз мамлекеттик кадр кызмат тарабынан ушул эми ал жергиликтүү өз алдынча башкаруу айыл өкмөт башчысына шайлоо менен болгондо байланыштуу бизде ал мындай тесттен жана башкадан өтпөйт. Но бирок биз сунуштап атабыз, ошо улуттук резервтерге кирген ошол резервдин ичинен дагы тандалса деген бир сунушту айтып атабыз да. Бул боюнча дагы азыр эми талкуу пикир алмашуулар болуп атат. Эми аны убакыт көрсөтөт. Рахмат, анда кийинки угарманды угалы сурооңузду бериңиз. Радиону кичирейтип алсаңыз, телефонго сүйлөңүз. Саламатсыңар? Саламатчылык. Мен могу сүйлөп аткан балага жана кадровый службада суроо берейин деген. Азыр айтып өтпөдүбү, акча бербесеңер, тааныш издебесеңер эле өтүп кетесиңер, анан эгер ушинтип сураган болсо айткыла деп. Мен мындай ойду айткым келип атат да. Тиги наоборот ошол акча бергендер өтүп атпайбы, тааныш издегендер. Например, мен өзүм эле балам 9 жолу конкурска катышты. Ушул шаардын ичинде эле бир гос эмеде иштечү эле. Анан 9 жолу тең эң алдыңкы бал алды. Жанагы компьютерный тесттенчи. 9 жолу тең эң алдыңкы бал алды, бирок 9 жолу тең өткөн жок. Мындан 10, 20, 30 40 балга төмөн алгандар өтүштү. Себеби алар ошол чоңдун начальниктин жакындары, жердештери, туугандары акча бергендер да ызаланып акырып ошол системадан кетип калды. Мен ушунчалык ушун кимге барып айтып, эмне кыларымды билбей жүрөм да. Каяка жасам, эмне кылсам? Кетип калдык, жүрөк какып калып атабыз. Сөзү менен айтканда.
эжебиздин айтканында мындай кээ бир Чындык барбы? жерлерде чындык бар. Мен муну айтсам жаңылышпайм, себеби кээ бир мамлекеттик органдарда тилекке каршы ушундай баягы мыйзам бузуулуктарга барып атат. Бул боюнча бизге дагы арыздар дагы түшүп атат. Мына ошол Алардын жоопкерчилиги кандай болот? эми аны жоопкерчилиги Иштерди, сөзсүз мисалы, түрдө эгер мыйзам. ошол факт далилденсе, тиешелүү мыйзамдын алкагында жооп берет. Эгер далилденген болсо, бул биринчиден. Экинчиден, ушундай маселелерди мындай четтетүү боюнча ушул тиешелүү өкмөт токтомдоруна өзгөртүүлөрдү мына киргизүү боюнча биз иш аракеттер жүргүзүп атабыз. Мисалы үчүн быйылкы жылы ошол жогоруда айткандай биздин кадр кызматынан тест өткөндөн кийин ошол мамлекеттик органга барганда баягы практикалык тапшырма берилет. Ошол практикалык тапшырмадагы экинчи этабы бар болчу. Баягы жазып, эртеси күнү аны текшерип, ошо текшергенде дагы субъективдүү факторлор көбөйгөндүгүнө байланыштуу биз муну анализдеп көрүп, көп арыз даттануулар түшкөндүгүнө байланыштуу азыр өкмөттүн чечими менен ушул практикалык тапшырманы биз алып таштадык. Мына ошондо биздин тесттен кийин эле түз эле ошо комиссияга барып, ошо комиссияда ошол жерде карап Мисалы, каралып атат да. бул эжекенин суроосунан улам, ал бала кандай кылып тапшыргандарынын баардыгы тең маалымат сакталабы сиздерде? Сөзсүз түрдө бизде Канча жылга сакталат? Мисалы, бул азыр кайрамдык көтөрүп чыгып, бизде көрсөтүп, мисалы далилдей үчүн алса. ошол тесттин жыйынтыктары, мамлекеттик кадр кызматы тесттин жыйынтыктары 6 айга чейин сакталат, 6 ай ичи. Эгерде ошо туура эмес болгон болсо, арызданса, ошо биз аны көтөрүп тесттин жыйынтыгы боюнча. Ал эми ошол комиссияда кандай тартип менен өткөздү, кандай аңгемелешүү болду, мыйзамда көрсөтүлгөн. Бул сөзсүз түрдө аудио жана видео тасма жүргүзүш керек да. Жүргүзүш керек деген норма бар. Эгер ошо арыз, мына эжебиз айтып кетти, мен эми бул эжебиз каяка барышты, баягы даттаны билбей жатам дейт. Мен ошо кадр кызматынын жетекчиси, ошо Акрам Камарович Мадумаров мага Чүй Памфилова дарегинде кадр кызматы бар. Мага келсеңиз, биз дайыма кабыл алып, ушул маселе боюнча дагы өзгөчө жеке бир көзөмөл алып, бир карап көрөйүн. Негизи сиздерге ушундай ыйгарым укуктарды бергенби? Мисалы үчүн, муну көзөмөлгө алыш керек. Мына сиздер кабыл алып, жакшакай кадрды сиздердин сынактан өтүп бергенден эмне үчүн ал иштебей калыш керек? Бир угарманды кабыл алып коелу, анда угатабыз сиздер. Бизде аз эле убакыт калыптыр, 5 мүнөткө жетпеген. Угатабыз. Алло. Угатабыз, сурооңузду бериңиз. Мен Нурмамбеттен чыгып атам. Шукуй Кубандык. Мен кыргыз деп соккон жүрөгү ошондой кишини көрбөй жүрөм. Бирок байкаган кишилерим бар. Масалип окшогон, Токтогул Каксекет, Токомнаныков окшогон. Эми булар ар ким өзүнүн кызматында дечи, бирок мындай бир кыргызым деп түйгөн 120 депутаттан бир тиги чукоп жеген кишини көрбөдүм. Шунун айтыш керек. Булар каяктан тарбия алган, же болбосо жана байлык үчүн эле келип, ошол байлыгы эле үчүн жашап аткан кишини, кыргыз деген кишини көрбөдүм. Анан жана Бекназаров дагы 200-лүк кылат. Жанагы Адахаммадымаров да ошондой кылат. Бизден бу кыргыздын системасын өзгөртүш керек го, кадр жагынан. Рахмат. Алыстан байланышка чыккан экен, кадр кызматындагы саясатты да кичине өзгөртүшүбүз керек го деген пикирлерин айтайын деди. Кандайдыр комментарий айтасызбы азыркы угарманыбызга? Албетте, эми мына аксакалыбыз деги эле баарыбыз эле күбөбүз да, ушу бизде бир жакшы система болсун, тазаланган система жакшы болсун, мамлекет жөнүксүн, коомубуз жакшы болсун деп баарыбыз эле күбөбүз да. Себеби биздин мамлекетибиз дагы жогоруда белгилегендей мезгилинде абдан жакшы ата бабаларыбыз башкарган кыргыз мамлекети болгондо Исхак Разаков, Абсамат Масаневич жана башкалар. Эми мен ойлойм, ушу биздин кыргыздын у чукур эмес, Кудай буйрса, балким мына үмүтүбүз үзбөйлү, элдин арасына чыгат. Азыркы учурда дагы мына бир топ аракеттер жасалып атат. Мына Сооронбай Шарипов тарабынан дагы ушул өзгөчө мына бүгүнкү темага байланыштуу автоматташтыруу, санариптештирүү боюнча дагы жакшы иштерди, милдеттер коюлган. Мен ойлойм, ушул жакынкы жылдар ушул максаттарыбызга жетебиз деп. Рахмат. Эми Данияр Саякбаев сизге рахмат айтып атат. Рахмат Акрам мырза, айыл өкмөттөр боюнча сунушуңар колдоп табат деп ишенем дейт. Залкар Жумакеев айыл өкмөттүн адистерине конкурс жарыялаганда суроолор оор болуп өтпөй, азыр айыл өкмөттүн көп адистеринин орду вакант болуп турат. Андыктан суроолорду жөнөкөйлөтсө болобу дейт.
азыр коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө жаңы мыйзам чыкты, буюрса мыйзам иштейт деген ойдобуз. Албетте бул темада биздин дагы күндүн темасы алдыда турат. Мына ушул коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдардын купуялуулугу сакталат деген. Кандай дейсиз? Кыска эле жооп берип коесузбу? Суроолорду жөнөкөйлөтсө болобу деп атат, ваканттар бош турат деп. Бул ваканттар бош турганы мындай объективдүү жана субъективдүү себептери бар. Бул кээ бир айыл өкмөттөрдө чындыгын айтканда кишинин саны аз болуп, анан ал жерде айнык маяна кадр жоктугуна байланыштуу бош болуп атат. Бирок мына жогоруда айтылган мына акыркы 1 жылдын ичинде айыл өкмөттөрүнүн кызматына кирүүнүн 10 же 16га жакын мыйзам актылары бар эле. Азыркы учурда 5ке түшүргөнбүз. Болгону 5ке эле. Бул дагы ушул айыл өкмөттүн кызматкерлеринин эске алуу менен бирге. Рахмат. Албетте туура кадрларды, чыныгы татыктуу кадрларды тандоодо мына ушул автоматташтырылган система ошол эле коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт койгондугу бул адистер, эксперттер тарабынан айтылып атат. Биз ойлойбуз мына ушул өңдүү иштер дагы алдыга жылса, бир топ ушул кадр саясатында дагы өзгөрүп жүрөт деп. Урматтуу радио угуучулар, сиздер бүгүн күндүн темасында ушул кадрларды каттоого алуунун автоматташтырылган кызматы туурасында, маалыматтык система туурасында кабардар болдуңуздар. Мен дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. Бүгүн биздин студиябызда мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Мадумаров Акрам Камбаралиев жана мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы инфофон ишканасынын директорунун техникалык маселелер боюнча орун басары Данияр Артылбеков болду. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар. Урматтуу радио угуучулар, бизди угуп, бизге суроо салган сиздерге да ыраазычылык билдирем. Эсенчиликте жолугушалы. Саламатта болуңуздар.